Башкыр эл жомогу. Акылман карыя жана акылман ажоо. Илгери өткөн заманда бир калаанын ажоосу болуптур. Жаш экен. Ал түгөт каргартаңдарды жек көрүп, четинен кырдыра берет. Бир гана бозулан картайган атасын жертөлөгө жашырып аман алып калыптыр. Жаш ажоого бир күнү коңшу өлкөнүн падышасы согуш жарыялайт. Жаш ажоо ошондо казатка камынып кол жыйнайт. Бозулан анан казатка жөнөөр алдында жер төлөөдө жашырылган атасы менен коштошууга келсе, атасы мындай насыйкат айтыптыр. Уулум, силер абыдан алыска аттанасыңар. Ал жактан кыргынга да, ачарчылыкка да кабыласыңар. Апаатта ат көлүүңөрдү аргастан союп жеген күн башыңарга келет. Ал тургай аскер башыңардын аты да союлат. Андан соң артыңарга кайтасыңар. Кайткан жолуңарда аскериңердин бир калбай минген атынын ээр токум жүгөнүн ыргытат. А сен жук болот деп ыргытпагын. Алдыңардан көз жоосун алган аргымак чыгат. Ал аргымак колунда ээр токуму жүгөн жок кишиден оолак качат. Сенин гана алдыңа барып башын тосот. Сен ошондо аргымакка жүгөн катып, аны аскер башыңдын алдына тарт. Ошондон соң ал сага ылым санап, сени дос тутат. Болуптур эми балам, баргын. Баары карыянын алдына ала айткандай келет. Казатта кошуундун жол азы түгөп, алдыдагы ат көлүктөрүн соя башташат. Акыры кошуун башынын да аты союлуп, аны да жешип, аркага кайтышат. Ашыкча жүк кылбайбыз дешип, баарысы тең союлган аттарынын ээр токум жүгөндөрүн талаага ташташат. Бир гана баягы бозулан атасынын айтканын эстеп, ат жабдуунун бирин калтырбай көтөрүп алат. Артка кайтып келаткан кошуундун алдынан көз жоосун алар аргымак чыгат. Аны кармамак болуп, баары жабыла чуркайт. Бирок ат бирине да карматпайт. Бир убакта ал колунда ээр токум жүгөн көтөрүнгөн баягы бозуландын алдына келип токтоп, ага башын тосот. Тиги болсо аргымакка жүгөн катып, атты аскер башы ажоонун алдына тартат. Ошондон кийин ажоо экөө тең шерик дос болуп калышкан экен. Бир күнү ажоо өз кошуунун ээрчитип, деңиз жээгине сейилге чыгат. Деңиз жээгин тиктеп отурган ажоонун көзүнө суу түбүндө жалтылдаган нерсе чалынат. Анан ал аскерине деңиз түбүндө жылтыраганды алып чыгууну буйруйт. Далай аскери деңизге чумуп, биринин артынан бири жок болот. Кезек ажоонун тең шерик досу деген баягы бозуланга да жакындай берди. Ал бирок атына шарт минет да үйүнө чаап жөнөйт. Үйдүн жер төлөөсүндөгү атасына түшүп, деңиз боюндагы болгон ишти баяндайт. Карыя уулун тыңшап мамындай деди. Уулум, деңиз жээгинде бийик дарак турат. Сол дарактын жогору жагында куштун уясы бар. Ал уяда чоң кесек алмаз жатат. Ал алмаздын жылтыраган нуру деңиз бетинде чагылышпай коймокпу. Деңизге секирүү кезмети сага келгенде ажооң айт, падышам де. Ажалдан ансыз да кутулбасмын. Андыктан береги даракка чыгып,
Акыркы мерте киндик каным тамып, кирим чайкалган журтума көз чаптырууга ыракым кылың дегиниң. Ажо мунга көнөт. Анан сен дарак башындагы асыл ташты уядан алып, ажоңа кармат. Боз улан деңиз жээгине кайтып, өз кезмети келгенде ажоосуна деп турганы: Падышам, сиздин амириңизди аткарууда ансыз да ажалдан кутулбасмын. Арине береги даракка чыгып ата конушума бир мерте көз чаптырып өлүүгө ыракым этиңиз. Ажо ани дебеди, көндү. Бозулан дарак башына тырмышып уяга жетти. Жетип эле асыл ташты ууштады эле, деңиз түбүнөн көрүнгөн жылтырак көрүнбөй калбаспы. Чоолган эл элейди. Бозулан жерге түшүп, алмасты ажоосуна карматты. Капилеттен жол тапкан акылыңа баракелде, досум, деди ажоо ошондо. Казаттан кайтып келатканыбызда алдыма аргымагыңды тартсаң, бу мерте алмасты да мага карматып отурганың кандай? О, падышам, айтайын дейм, корком. Айтпайын дейм, башым катат. Мынча болду, айтайын. Тек ырайымдык болор бекен. Сиз каргартаңдарды кырдырып салганыңыздан улам мен атамды жашырып койгонмун. Мен сизге эмне тартууласам, анын баары атамдын акылы менен болду. Амириңизден айланайын, ажо. Агер каргартаңдарды кырдырып салбаганыңызда, алардын асыл баштарынан кандай гана керектүү кеңештерди алып турмакпыз. Ушундан соң ажоо акылына келип, карыяны жер төлөөдөн чыгартып, аны өзүнүн эң ардактуу акыл кошчусу кылып алган экен жанына. Анан ал өз кошуунуна мына минтип шаардана кылыптыр: Мен абдан акылымаң ажоо болуп, карларды кырдырып, оңбогондой жаңылыпмын. Эгер алар аман болгондо, калаабыз акылмандардын ордосу болмок турбайбы? Деген экен. Кыргызчалаган жана көркөм окуган О Шакир менен Назгүл Бейшеке.